Саламатсыздарбы, урматтуу окуучу достор. География сабагын кимдер гана сүйүп окуйт. Мен ишенем, сиздер дагы география сабагын аябай кызыгып, сүйүп окуйсуздар. Анда эмесе география сабагы. Сиздер менен мен Ош шаарындагы номер 50-чү Пайыз Нышанов атындагы мектеп гимназиясынын география мугалими Бактыгүл Жапар кызы. Бүгүнкү сабагыбыз 7-класстар үчүн. Ал эми сабагыбыздын темасы Урал тоолору. Балдар, ар бир сабакты баштаардын алдында жана ошондой эле кандайдыр бир иш баштоонун алдында сөзсүз өзүбүзгө максат коебуз. Ал эми биздин бүгүнкү сабагыбыздын максаты бул окуучулар Урал тоолору, анын географиялык абалы, климаты жана башка боюнча физгеографиялык маалымат алышат. Билим алуу менен бирге жаратылышка аяр мамиле жасоого, аны үнөмдүү пайдаланууга тарбияланышат. Дүйнө таанымдары кеңейип, акыл-эс, ой жүгүртүүлөрү өнүгөт. Анда эмесе балдар, Урал тоолору жөнүндө географиялык маалымат алууну баштайбыз. Урал тоолору Арктиканын жаңы жер аралдарынан Туран ойдуңуна чейин меридиан багытында миңдеген километр аралыкка созулуп жатат. Балдар, эгерде тоолор түндүктөн түштүккө карай созулуп жаткан болсо, анда биз меридиан багытында жайгашкан тоо деп эсептейбиз. Ал эми багыты батыш жана чыгыш тарапты карап созулуп жаткан болсо, анда биз кеңдик багытында жайгашкан деп эсептейбиз. Дүйнөдөгү көптөгөн тоолор булар кеңдик багытында жайгашкан болуп эсептелет. Жана ошондой эле Кыргызстандын көпчүлүк тоолору. Меридиан багытында жайгашкан дүйнөдөгү ири тоолорду айта кетип турган болсок, булар Анды жана ошондой эле Кардилер тоолору. Бүгүнкү биз өтүп жаткан Урал тоолору дагы ири тоолордун катарын толуктайт. Урал тоосунун узундугу 2000 километрден ашуун. Туурасы 40-150 километр. Чыгыш Европа же болбосо башкача аталышы Орус түздүгү жана Батыш Сибир түздүгүн бөлүп турат. Уралдын бүктөлмө катталыштуу структуралары байыркы палеозой заманынын экинчи жарымында герциндик тоо пайда болуулардын мезгилинде түзүлгөн. Андан кийинки геологиялык мезгилдерде нече ирет сырткы күчтөрдүн таасири астында талкаланып, тегизделип, кайрадан көтөрүлүүлөргө дуушарланып турган. Байыркы геологиялык учурда Урал азыркы кездегиден 2-3 километр бийик болгон деген божомолдоолор бар. Миллиондогон жылдар ичинде ал бийик тоолор талкаланып кыйраган кезде анын талкаландылары Чыгыш Европа жана Батыш Сибирдеги деңиздерге агылып кеткен. Анын тереңиндеги катталышта тоо тектери жердин үстүнкү бетине чыгып, же ага жакын келип жаткан. Азыркы кезде жер бетине чыгып жаткан байыркы тоо тектери бир нече ири жана майда тектоникалык жаракаларга ажыраган. Уралдын геологиялык түзүлүшүнүн татаалдыгы жана андагы тоо тектеринин ар түрдүүлүгү анын пайдалуу кендерге бай болушуна себеп болгон. Уралда жайгашкан кен байлыктар, мисалга ала турган болсок, бул малахит, кварц, жез, пирит жана башка. Батыш Уралда чөкмө тектерге байланыштуу болгон кендер таралган. Аларга Кама суусунун алабындагы ар түрдүү туздар, Печорадан Урал дарыясына чейин бүт Уралдын тоо этектеринде кезигүүчү нефти жана күйүүчү газ кирет. Бийигирээк тоо кыркаларында кен байлыктар анча көп таралган эмес. Ошондой болсо да, анда слюда, тоо хрусталы, графит жана бир нече асыл таштардын кени бар.
Ал эми Уралдын чыгыш капталдарындагы магмалык тектери темир рудасына жана түстүү тектерге өтө эле бай. Кайсы бир кендеринен жез, цинк, алтын, күмүш жана сейрек кезигүүчү көп элементтердин тобун өндүрүп алышат. Илмен тоо кыркасынын аймагында анчалык чоң эмес аянттан 150 баалуу ар түрдүү минералдар табылган. Ал аймак мамлекеттик корукка алынган. Урал жапыз жана орто бийиктиктеги тоолордун системасы. Алардын эң бийиги Народная чокусу 1894 метр бийиктикте. Түндүктөн түштүккө созулуп жаткан Урал бир нече жарыш тоо кыркаларынан турат. Тоо кыркаларынын тармагы айрыкча анын түштүгүндө арбын. Тоолор кыскасы жон болуп тегиз, чокулары болсо томпогой келет. Тоо арасындагы өрөөндөр кууш жана дөңсөөлүү. Рельефинин өзгөчөлүктөрү тектердин литологиялык курамына жана жаратылыш шарттарынын ар түрдүүлүгүнө жараша Урал уюлдук, уюл жанындагы Түндүк Урал, Ортоңку Урал жана Түштүк Урал болуп 5 бөлүккө ажырайт. Ал эми климат жөнүндө сөз кыла турган болсок, Урал тоолорунун анча бийик жана жазы эместигинен андагы климаттык шарттар ага жамаатташ жаткан түздүктөрдүкүнөн анча деле айырмасы жок. Климаттын негизги айырмачылыктары анын түндүгү менен түштүгүндө ачык айкын көрүнөт. Уралдын түндүгүндө абанын орточо температурасы 6-8 градус Цельсий, ал эми түштүгүндө 22-24 градус Цельсийди түзөт. Кышкысын абанын температурасында анча айырма жок. Демек, түштүгүнө салыштырмалуу түндүгү бул Арктикага жакын болгондуктан түштүгүнө караганда суураак келет. Жаратылыш зоналары. Урал тоолору түндүктөн түштүккө карай бир нече жаратылыш зоналарын кесип өтөт. Анын бардык бөлүгүндө ландшафттын бийиктик алкактуулугу байкалат. Уюлдук Уралды бүт бойдон тундра ээлейт. Балдар, тундра деген зонаны баарыбыз билебиз. Бул тундра зонасы жөнүндө айта кете турган болсом, тундра зонасы Арктика жана субарктика алкактарындагы табигый зона. Евразия менен Түндүк Американын түндүгүндө, Гренландияда жана Түндүк Муз океанынын айрым аралдарынын түштүгүндө, ошондой эле Антарктиданын кээ бир аралдарында кездешет. Тундра зонасы Түндүк жарым шарда түндүгүнөн арктикалык чөл, түштүгүнөн токойлуу тундра зоналары менен чектешет. Евразия менен Түндүк Американын түндүк жээктеринде туурасы 300-400 километрге жеткен тилке түрүндө созулуп жатат. Жайы салкын, кышы узак жана ызгардуу. Кар 7-9 ай жатат. Демек, жайы кыска. Көп жылдык тоң кеңири таралган. Жылдык жаан-чачыны 200-500 мм, айрым жерлеринде 750 мм чейин жетет. Катуу шамалдар, кышында бороондор болуп турат. Демек, балдар, уюлдук Уралды тундра зонасы ээлейт. Тундра зонасына ушундай мүнөздөмө бердик. Түндүк Уралда тоо капталдарын тайга токойлору ээлейт. Ал эми тоо кыркаларында, жондорунда жана тоо чокуларында тоо тундрасы таралган. Түштүк Уралдын тоолорунда топурак жана өсүмдүк каптоолорунун бийиктик алкактары тала зонасынан тартып тоо тундрасына чейин бир кыйла толугураак байкалат. Ал эми, балдар, өсүмдүктөрү тууралуу айта кете турган болсок, Урал тоолору боюнча Чыгыш Европа түздүгү үчүн мүнөздүү өсүмдүктөрдүн көп түрлөрүн, мисалы дубтун, липанын, клёндун, вяздын, долононун, көп бадал жыгачтарынын, ал эми Сибирге мүнөздүү өсүмдүктөрдүн, мисалы кедрдин таралуу чек арасы өтөт.
Ошентип, Уралдын чыгышына Сибирдин, ал эми батыш бөлүгүнө Европалык тараптын өсүмдүктөрү мүнөздүү. Мына балдар, биздин бүгүнкү сабагыбыз Урал тоолору жөнүндө болду. Биз баарыбыз Урал тоолорун картадан карап таап алсак болот. Эгерде сиздин колуңузда физикалык карта жок болгон болсо, колуңузда саясий карта турган болсо, анда 60 градустагы меридиандан карасаңыз, ошол 60 градустагы меридианга жарыш Урал тоосу жатат. Мына ошол жерден тапсаңыз болот. Балдар, биз сабагыбыздын өз максатына жеттик деп ойлойбуз. Анда балдар, тапшырма алабыз. Биринчи тапшырма. Геологиялык картаны талдап жана кен байлыктары тууралуу айтып бергиле. Ал эми биздин экинчи тапшырмабыз түндүк жана түштүк Уралдын жаратылышын салыштыргыла. Үчүнчү тапшырма Уралдын негизги жаратылыш ресурстарын атагыла. Тапшырма мына ушундай болду балдар. Биздин кийинки сабактарыбызда жолугушкуча сак саламатта калгыла.